өзүбүзгө баардык жакшы нерсени каалап, анан евро стандарт менен сурайбыз го. Евро ремонт, евро унаа, евро акча, евро жашоо, евро билим депчи. Өзүбүзгө кааласак, ошону каалайбыз. Бирок жанакы Орусиянын пропагандасы дейбизби, басымдуулук кылып жатат да. Эми Орусия пропагандасы азыр утуп бара жатат десек болобу? Утуп бара жатат деп деле айтуу кыйын. Себептен мисалы мындай жаңы муун өсүп келатат да, бизде жаш жаңы муун өсүп келатат. Анан орустар болсо азыр аракет кылып атат. Азыр көрдүңүздөрбү, мисалы булар жоготуп барышкан, чынында эле таасирин жоготуп баратышкан. Баары бир тиги негизги мен эми КТРди башкарып турдум да, анан орустардын өзүнүн негизги 2 телеканалы Кыргызстандын баарына тарташына булар бекем турчу, тик турчу да, карманып, күчтөп. Путин өзү ошол 2 телеканалдары кыйынтыксыз бизге жарыяланышын дайыма талап кылып турчу. Айрым саясий учурларда ушул маселе Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соодалашууда дагы ушул маселе турчу. Кыргызстан баягы айрым учурда баягы депутаттар күч болуп кеткенде, оппозиция күч болуп кеткенде кыйкырчу биздечи, жогорку кеңештечи. Эмнеге давай жоготкула, могу пропаганда ит кылып атат, давай муну жанагы санариптик пакеттен алып таштагыла. Биз орустардын телеканалына төлөбөйбүз, эмнеге төлөшүбүз керек ага? Анын пунун деген көп маселелерди коюп калганда, айрым учурда бизде бийлик вертикали мындай басаңдап, күчүн жоготуп калган учурлар, оппозиция күчтөнүп калган учурлар болгон. Ушундай учурлардачы талап кылып баштаганда, ошондо Орусия ошол 2 телеканалдын баардыгына катуу туруш үчүн, катуу турушчу да, дагы эле катуу турат.